Din janazada, nikede, ayt namazda, anan mına onday bolgon jumada gana kerek emес. Din bul толугу менен ихлас, толугу менен бактылуулук, толугу менен бул адам баласына бир бактылуулукту, ынтымакты, биримдикти, өнүгүүнү, өсүүнү камсыздап берген өзүнчө бир система. Тилекке каршы отко айдаса ташка качат деп көпчүлүгүбүз динден качабыз. Мечитке келгенде башкада ушул батыраак бүтүрбөйбү экен, башка кылбайбы экен, жумушка башкага. Бирок бул мечит кээ бир университеттер бере албаган тарбияны берет. Бул мечит мына Ибрахим пайгамбар берген тарбияны берет. Мууздаймын десең дагы балаң, ата мен сени кимин каалаганыңды кыл дей турган тарбияны берет. Тилекке каршы ушул мечиттен, ушул медреседен, ушул илимден, ушул динден качкан кээ бир эже карындаштарга, кээ бир аталарга таң каласың. Бүгүн биздин коомчулукта кечеден бери 2 күндөн бери талкуу болуп аткан устазыбыз Садыбакас Дамыланын айткан сөзү. Ал дамыла ата ордуна ата биз үчүн. Устаз ордуна устаз. Мамлекетибизде башы көрүнгөн 4-5 дамыл болуп турган болсо, ошолордун эң сап башында тургандардын бири. Ал киши бизди урса да, сөксө да унчукпашыбыз керек эле. Биз бүгүн биздин кыргызстандыктар, бүгүн биздин мусулмандар, биз мусулманчылыгыбыздан тайыппыз. Биз адамгерчилигибизден тайыппыз. Биздин аталар молдого баласын алып барганда, эти сеники, сөөгү меники деп берет эле. Бүгүн бизде андай болбой калыптыр. Бүгүн биз этин башкасын эмес, сөзүн көтөрө албай калыппыз устаздардын. Бүгүн биз аксакалдардын сөзүн укпай калыппыз. Бир Орта Азияда башы көрүнгөн дамыланын сөзүн укпастан, кайраганы шылдыңдап, басынтып, кээ бир динсиздер прокуратурага башкага арыз жазганы, биз адамдык сыпаттан чыкканыбыз, биз тайыппыз, биз тарбияда өлүппүз, биз артта калыппыз. Биз өзү Ибрахим пайгамбардын урпагы, Ибрахим пайгамбардын неберелери, чеберелери, монтип балабызды соём десек дагы, ифал ма туъмар, атаке сойсоң сой дей турган элек. Биз Мухаммад пайгамбардын үммөтүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, анта ва малука ли абик, сенем байлыгыңам атаңдыкы деп айтат. Тилекке каршы бүгүн биз же атаны укпай калыппыз, же энени укпай калдык, же моундай башы көрүнгөн устаздарды да укпай калыппыз. Чечинбе десе, узун кийин десе, кызыл этиңди жап десе, кызыл этиңди жап, көшүңдү көрсөтпө деген сөз бул Садыбакас Дамыланын ойлоп көргөн сөз эмес, бул биздин ата бабадан калган сөз. Эй, кызыл этиңди жап, тизеңди жап, узун кийин деген. Тилекке каршы бүгүн узунураак жоолук салын деген кайната калбай калыптыр. Эй, узун кийин кызым, бойго жетип калдың деген ата калбай калыптыр. Мындай сөздү эч кимден укпаган биздин эже карындаштар Садыбакас устаздан угуп алып, тика секирип атат. Сен кимсиң бизге мындай сөз айтып? Атам айткан эмес го, апам айткан эмес го. Сен кимсиң мага бул сөздү айтып? Өзү бул сөздү Садыбакас Дамылага чейин ар бирибиз үйдө тарбиячыбыз, ар бирибиз үйдө жоопчубуз, аталар, энелер айтышыбыз керек эле. Биз чындыгында бул динди жактырбагандар аялдык сыпатынан чыккандар. Бул динди жактырбаган эркектер, ошол сөзгө комментарий берген, терс реакция кылгандар намыссыз эркектер. Фатима энебиз, Азирети Алинин аялы, өлүм астында жатканда жанына бир сахаби аял кирсе ыйлайт. Эмне ыйлайсыз ойын экем десе, азыр кокус мен ажалым жетип калды, өлсөм, кепиндеп табуттун үстүнө коесуңар. Табуттун ичинде баратканда 5 кабат кепиндин ичинен дене мүчөмдүн чоочун эркектер көтөрүп атып караганы башына кантип чыдайм, бетим чыдабай атат деп ыйлайт. Ой энекем ыйлаба. Мен чыгып азыр табуттун төр бурчуна стойка тургузуп, табуттун четин тосуп коем, көрбөйт дегенде Алла разы болсун. Ошентчи мен өлүгүм табуттун үстүндө баратып, эркектерге денем билинбесин дейт. Биз ушундай энелердин тарбиясын алышыбыз керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асхаби кан нужум би айхима ихтадайтум. Менин сахабаларым жылдыз сыяктуу, кимисин ээрчисеңер туура жол хидаят табасыңар дейт. Биз ушул энелерди ээрчиш керек эле биздин аялдар. Тилекке каршы бүгүн батышты, башканы, мини юбка кийгенди, чечингенди ээрчип, акыбетинде мондай атабыздан улук болгон устаздарды сотко берип, прокуратурага арыз жазып, башка кылып, акмак болуп атканыбыз, элдин жүзү деген, башка деген элтер, китер, ошонун жаңылыктан берип атканы, бул жеткен акмакчылык, жеткен биздин тарбиянын өлгөнү. Азирети Али шамчырактарды өчүргүлө, Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин көзү түшпөсүн дейт экен, аялын кызганып. Ал Садыбакас Дамыла өзүнүн кызын айткан жок. Биз карабай, биз контролдобой,
köçöge mini юбка менен шортик менен кое берген кыздарды айтса, туура айтты деп уялып, кайра жер жарылса кирип кетпедим дештин ордуна, бир болсо ушул менин карындашым да айтты дебестен, кайра ишиңиме койдун эти кенеге салыштырасың деп. Койдун этинен арзан болуп, койдун этинен төмөн болуп калды. Чындыгында банкка кирсең кээде адамдар акча алып аткан болот. Акчасын алар мен али бучонтой ишиме көрсөтпөй чыгат. Не үчүн? Акча баалуу болгондугу үчүн. Көчөдө кыздар мына жерден кийинип жүрөт. Бизде деле күндө жаназа башка болуп атат. Аялдарды көмгөндө апарып кабырда ороп туруп атпайбызбы? Аялдарды жууганга эркектер киргенибиз жокко? Аялдарга жуудуруп атабыз. Не үчүн? Эркек кирсе уят болот. Эркек санын көрсө уят болот, чачын көрсө уят болот. Ошон үчүн аялга жуудуруп атабыз. Шариятыбызда эч бир эркек жок болуп калып, аял өлүп калса ким жуат деген маселеде алымдарыбыз айтат, балагатка жете элек жаш балага сыртта үйрөтүп, кирип ушинтип жууп чыгасың деп айтат дейт. Эч ким жок болуп калса дагы, майли нарак карап жууп койгула эркектерге боло берет деген сөз эмес. Бир аял калбай калса дагы, ошол аялды көмүш үчүн эркектер кирип жууганга башкага уруксат бербейт шарият. Балагатка жете элек аялдын дене мүчөсүн түшүнбөгөн, кумары козголбогон, чочубаган, ойгон элек жаш баланы үйрөтүп, ошол жууп тазалап койсун деп айтат. Бүгүн бизде акыл эсин бардыгы көчөдө жылаңач, бардыгы көчөдө мини юбка менен бардыгы. Ошону айса туура эмес кабыл алганыбыз, мына биздин тарбия. Жетиппиз, урматтуу аталар. Өзгөчө мына экрандан көргөнүң баары мечиттегилер бардыгыбыз, ошол кыз тарбия кылгандар, бардыгыбызда бала бар, кыз бар. Бир поворот жасабайлыбы? Кайтпайлыбы? Фафирру илаллах. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Кудайга кайткыла, чуркагыла. Инни лакум минху надирун мубин. Мен Кудайдан силерге ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Келиңиздер бүгүн бир Кудайга кайта турган учур келбедиби? Кыяматка жакын акыйкат, батыл, туура эмести туура, туураны туура эмес деп көрүп калат дейт. Мына ошондой доорго жетиппиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көмүлгөндө жанына Абу Бакыр кошо көмүлгөн. Буга чейин да уксаңыздар керек. Айше небиз атам менен күйөөмдүн кабырын зиярат кылыш үчүн кээде жоолугу жок кирип Кур'анды окуп дуа кылып чыгат элем дейт. Бирок 3-чү адам Азирет Умар коюлгандан кийин ошол жерге жоолуксуз кирбей калдым. Кабырдагы Азирет Умардан уялып дейт. Биздин кыздар ушундай кыз энелердин неберелери, чеберелери ушулардан үлгү алгандар элек. Тилекке каршы бүгүн мына ошол батыштан башкадан сабак алып, бүт динсиз болуп, динсиз болгонубуз мейли. Диндарларга каршы чыгып калганыбыз бул жеткенчек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Синфани мин ахлин нар лам арахума бa'd." Эки түрдүү адам тозоклардан дейт. Мен мындайларды мурда көргөн эмесмин дейт. Эки түрдүү адам тозокко бара тургандардан мындайларды мен мурда көргөн эмесмин. Бирөөсү уйдун мүйүзүнө окшогон колунда таягы бар адамдарга зулум кылып урат дейт. Бул мына ошол кээде адилетсиздиктен башкадан соттоп аткан, камап аткан, патсаба кылып аткандарга тиешелүү боло турган болсо, мына ошол укук коргоо органдарына. Экинчиси касиятун арият, кийимченмин, ишиңме? Өзүм билем деп кийимчең жылаңаш жүргөндөр дейт. Кийим дегенде мына ошол хижаптын үстүнө хижап кийгизе турган болуп калды. Бүгүн биздин кээ бир хижапчандардын хижабына жалып коёюн десең, бул жакта дене мүчөсүн көрсөткөн, киндигин көрсөткөндөр пикетке чыгып, ишенген устаздарыбыздын үстүнөн арыз жазып жүрөт.